Салам достор, саламатсыздарбы? Окуу Дигитал каналынын мүчөлөрү. Бүгүнкү темабыз презентация жасоо болмокчу. Көз эле элдин алдында чыгып сүйлөөнүн алдынан тартынабыз, же болбосо айта турган оюбузду жоготуп алабыз. Ал үчүн мен сиздерге бүгүн өзүмдүн кеңешимди бермекчимин. Кантип презентация жасайбыз? Презентация деген эмне? Эгерде биз бирөөлөрдүн алдына чыгып, бир теманы түшүндүрүп айтып беребизби? Же болбосо мугалимдер теманы окуучуларга түшүндүрүп берет. Тема негизинен бир эле теманы түшүндүрүү болуп эсептелинет. Теманы түшүндүрүп жатканда кыска жана нуска болушу керек. Эң негизги бөлүктөрүн эле айтабыз. Эми бир теманы алдык дейли. Бул темабыз болот. Мынакей теманы коюп алабыз. Ортого чоң тегерекченин алдында мен теманы жазып коем. Эң биринчи теманы кылганда, негизи эле бул теманы укканда эле эмне жөнүндө сүйлөрүбүздү билбейбиз, идеялар жок. Теманы укканда чочуп эле эмне деп айтам деп өзүбүздү жоготуп салабыз. Ошон үчүн эң биринчи актай кагаз аласыз дагы ортосуна теманы жазып аласыз. Теманы жазган соң биздин мээбиз ага бурулуп, акырындан ойлорубуз топтолуп, ошо эмне жөнүндө билебиз, келе баштайт ойлор. Теманын эң үстү жагында мен биринчи кириш сөздү деп жазып коем. Киришүүдө эмне кылсак болот? Киришүүдө биз кызыктырышыбыз керек. Бул тема башкаларга кызыкпы, кызык эмеспи? Кээ бирлөр теманы укканда эле ары карай кетип калышы мүмкүн. Ошол үчүн мен кириш сөздү кызыктуураак кылып белгилеп алам. Мен жакында эле бул теманы окуганмын. Бул тема социалдык тармактардагы, интернеттеги же адамдар арасындагы ушунча кызыктуу талкууга түштү. А силер кандай ойдосуңар? Мен да силер менен оюңарды бөлүшкүм келди деп баштайсыңар. Же болбосо кандайдыр бир викторина кылып, же суроо берип баштайсыздар. Бул кириш сөз болот. Болгону кириш сөздө 3-төн 5 сүйлөмгө чейин максималдуу болот. Андан кийин бул темага байланыштуу бул эмне деген суроону жазып коем. Кандай гана тема болбосун, кириш сөздөн кийин эмне деп койсом, ошого байланыштуу сөздөрдү коюп аласыздар. Эмне? Жаратылышты коргоо деп эгерде темабыз болсо, жаратылыш деген эмне? Ошол жөнүндө түшүнүп берип кетем. Андан кийин акырындан ага маалыматтарды топтой баштайм. Жаратылыш эмне, кандайча, кантип, эмнеге, кантип, ошолор жөнүндө маалымат беребиз дагы. Андан ары улантабыз кандай көйгөйлөр бар. Же болбосо жакшы жактары, жаман жактары, проблемалары, көйгөйлөрү, ошол жакты дагы кийинки пункт кылып белгилеп алабыз дагы. Андан ары улантабыз. Болгону ар бир токтолгон жерибизге 3-төн 5ке чейин гана сүйлөмдү айтабыз. Андан кийин улантабыз. Ары көйгөйлөрдү айтып бүткөндөн кийин менин бул темага жеке оюм, өзүңөрдүн оюңар жөнүндө тажрыйбаңар менен бөлүшөсүздөр. Кийинки бөлүгү жыйынтык чыгарасыздар. Жыйынтык чыгарганда мен бул темада булар жөнүндө айтып бердим сиздерге. Муну менен эмнени айтайын дедим, кандай жыйынтыкка келдим. Ошол жөнүндө айтып бересиздер. Акырында башкаларды бул теманы түшүндүбү, түшүнгөн жокпу суроо бересиздер, жоксо кызыктырып. Андан кийин эң акырында сөзсүз түрдө сиздин угармандарыңызга сиздин ыраазычылык билдиресиз. Мени уккандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолоруңуздар барбы мага? Бүтүрөсүз.